Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Илим булагы YouTube каналыбызда тажвид менен Куранды үйрөнөбүз курсунун 4-чү сабагы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү темабыз тамгалардын сөздүн башында, ортосунда жана соңунда жазылышы жөнүндө болмокчу. Анда эмесе чогуу бул теманы өздөштүрүү үчүн биз менен кошо окуйбуз. А, И, У. Ба, Би, Бу. Та, Ти, Ту. Са, Си, Су. Джа, Джи, Джу. Ха, Хи, Ху. Ха, Хи, Ху. Да, Ди, Ду. За, Зи, Зу. Ра, Ри, Ру. За, Зи, Зу. Са, Си, Су. Ша, Ши, Шу. Со, Си, Су. До, Ди, Ду. Та, Ти, Ту. Ва, Ви, Ву. Р, Ри, Ру. Ра, Ри, Ру. Фа, Фи, Фу. Қа, Қи, Ку. Ка, Ки, Ку. Ла, Ли, Лу. Ма, Ми, Му. На, Ни, Ну. Ва, Ви, Ву. Ха, Хи, Ху. Я, И, Ю. Тамгалар жана алардын жазылышы араб тилинде негизинен тамгалар сөздөгү ордуна жараша формасын өзгөртөт. Кыргызчадагыдай эле көргөн тамгаңыз ошол формада гана сакталбайт. Андыктан тамгаларды жакшылап аттарын, аталыштарын жаттап бүткөн соң алардын формасын эстеп калышыбыз керек. Ал үчүн биз азыр ар бир тамганы өзгөчө өзгөрүүчү тамгаларды мен иреттеп чыктым. Мына ушул тамгалар менен бирге таанышалы. Формасынын өзгөрүш жагынан биринчи тамгабыз бул алиф. Сөздүн башында, ортосунда, аягында жазылыш формасын эстеп калганга аракет кылалы, анткени формада өзгөрүү сөзсүз болот. Сөздүн ортосунда келген формасын таануу бир аз кыйын болот. Ал эми сөздүн аягында келген формасын лам тамгасы менен адаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми кийинки тамгабыз ба тамгасы. Ба тамгасын байкасаңыздар, нун тамгасына бир аз окшошуп кетет жазылышы жагынан. Жана точка астында болот. Ал эми нундун точкасы үстүндө. Кийинки тамгабыз жим тамгасы. Жим тамгасы ха, ха 3 тамга жазылышы жагынан окшош, бир гана точкасы жагынан айырмаланат. Аны да жакшылап айырмалап өздөштүрүш керек. Кийинки тамгабыз дал тамгасы. Дал тамгасы өзүнөн кийинки баштапкы формасы эч качан өзүнөн кийинки тамга менен кармашпайт. Муну эстен чыгарбаңыздар. Ал эми кийинки тамгабыз син тамгасы, шин тамгасы. Син жана шин
3 точкасынан гана айырмаланат. Синди байкасаңыздар, тишчелери бар сыяктуу. Ошон үчүн шин жана та тамгасы алмаштырылбаш керек. Сот жана лот тамгасы. Негизги тамганын формасынан эч канча деле айырмаланбайт. Болгону сот жана лот тамгасыны точкасын таанышыбыз керек. То жана зо тамгасы. Бул тамгалар башка тамгалардай эле точкадан айырмаланат. Негизги баштапкы формасынан көп деле өзгөрбөйт жазылганда. Ал эми бир аз өзгөрүүгө учураган тамгабыз бул айн тамгасы. Баштапкы формасы такыр башка, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында такыр башка. Гайн тамгасы да дал ушундай, болгону точкадан айырмаланат. Фа тамгасы. Фа тамгасы, гайн тамгасы, нун, ба тамгалары көп алмаштырылат. Андыктан формаларын жакшылап эстеп калуу керек. Кийинки тамгабыз каф тамгасы. Көрүп турганыңыздардай, формада толук өзгөрүү бар. Сөздүн башында башка форма, ортосунда башка, аягында башка. Муну дагы бир топ кайталоо керек. Лам тамгасы. Лам тамгасы биринчи формасында көрүп турасыздар, сол тарапка кайрылган, а алиф оң тарапка кайрылат. Мына ушул жерден айырмалоо мүмкүн. Ал эми кийинки тамгабыз мим тамгасы. Мим тамгасынын акыркы формасы көбүнчө айн тамгасы менен алмаштырылат. Айн тамгасынын аягындагы формага. Ошондуктан жакшылап айырмалап калабыз. Айн тамгасы акыркы формада жимге окшоп жазылат. Кийинкиси нун тамгасы. Айтып өткөндөй эле, ба менен алмаштырылышынын себеби формада окшоштук бар, бирок точкасы ар дайым үстүндө болот. Ха тамгасы. Ха тамгасы да көрүп турганыңыздардай, жазылуу формасында бир топ өзгөчөлүктөргө ээ. Сөздүн башында, ортосунда, аягында. Буларды жазып жатташыбыз керек. Ал эми кийинки тамгабыз я тамгасы. Я тамгасы та тамгасы менен көп алмаштырылат, анткени эки точкалуу болгондуктан. Бирок точка ар дайым астында болуп жайгашкан. Араб тамгаларын өздөштүрүүдөгү эң маанилүү сабактардын бири. Биринчи сабагыбызда тамгалардын аталышы болгон болсо, бул сабагыбызда тамгалардын жазылуу формасы. Эгер сиздер араб тилин кийинки сабактарыбызда араб сөздөрүнү жакшылап окуп кетүүнү кааласаңыздар, анда ушул эки сабакты мыкты деңгээлде өздөштүрүү керек. Ал үчүн албетте көп машыгуу жана дептерге жазып, аны кайталоо. Кайталоо жана машыгуу менен биз араб алфавитини эң мыкты деңгээлде өздөштүрсөк болот. Үчүнчү сабагыбызда суроо бергенбиз. Сурообуздун жообун алгач айта кетели. Курандын алгачкы түшүрүлгөн аяттары кайсылар жана кайсыл сүрөдөн орун алган дегенбиз. Бул жообу Аляк сүрөсүнүн алгачкы 5 аяты алгачкы түшүрүлгөн аяттары болуп эсептелет. Ал эми бүгүнкү сурообуз: Куранда канча сүрө бар? Бул суроонун жообун билгендер комментарийге сөз калтырыңыздар. Бүгүнкү сабагыбыз сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.